Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар ар кандай көнүгүүлөрдү жасап, ден соолугун калыбына келтирип жатышат. Натыйжалуу инклюзивдүү ыкмалар бир нече окуу жайларда колдонулууда. Балам аутиз диагнозу, кызым ДЦП. Балам 14 жашта, кызым 9 жашта. Жылыш бар, Кудайга шүгүр. Акыл эси өсүп атат. Ал жака барып, мелкий моторика дейт. Кызым колдору иштебейт. Колдорун иштетип, аракет кылып калды. Кудай буйрса, жакшы балдарга. Инклюзивдүү билим берүү балдарга көрүлгөн камкордук Бишкек мамлекеттик университетинде талкууланды. Баардык балдар мамлекеттин келечеги. Майыптыгы бар жеткинчектерди окуу жайдын студенттери тосуп алышты. Боорукер коом ар бирибизден башталат. Ар бирибиз боорукер болсок, жакшылык тилесек, жакшы жүрсөк, коомубуз оңолот, келечегибиз жакшы болот. Кыргыз дүйнөсү деген түшүнүк бар. Кыргыз дүйнөсүнүн негизги түркүктөрү бул кыргыздар үчүн бренд болгон бул меймандостук жана боорукердик. Майыптыгы бар балдарга көмөк көрсөтүү үчүн жерлерде социалдык кызматкерлер иш алып барууда. Балдар бой жетип кесипке ээ болсо, аларды иш менен камсыз кылууга да мамлекет көмөк көрсөтөт. Мыйзамдын негизинде ар бир мекемеде 5%га чейин ушул ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандар иштеш керек. Укугуларда буга болсо эч ким мындай каршы эмес. Анан кийин ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү биздин жарандарыбыз кандай бир кесиби бар болсо, кандай бир ою бар болсо, булар болсо бүт баардыгы жумушту таап кетип атышат. Инклюзия боюнча бүгүнкү күндө биздин вуздарда болсо 150 бюджеттик ордун бар. Ага болсо биздин ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар болсо келип ушака окуса болот. Андан тышкарыдагы кандай бир өзгөчө мектептер бар, азиз балдарга. Быйыл майыптыгы бар балдардын жөлөк пулдары көбөйтүлдү. Бул үчүн мамлекеттен кошумча 2 миллиард сом бөлүнгөн. Кыргызстанда майыптыгы бар 200 миңдей адам болсо, анын 34 миңи 18 жашка чыга элек балдар. Калыгул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.